Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Баарыбызга маалым болгондой, үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо өтөт. Азыркы учурда шайлоонун үгүт иштери активдүү жүрүп жаткан кези, бүгүн бизде студиябызда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине номер 2-чи бир мандаттуу Баткен шайлоо округу боюнча талапкер Максатбек Дыйканович келип отурат. Максатбек Дыйканович, биздин студияга кош келипсиз. Анда сизге алгачкы суроомду берсем, айтсаңыз, сиз кандай максатта депутаттыкка баратасыз жана өзүңүздүн платформаңыз тууралуу элге маалымат берип кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу баткендик туугандар. Амансыздарбы? Биринчиден мен эмне үчүн ошо шайлоого аттандым. Бул боюнча мен токтолуп кетсем, мына президентибиз өзү айтып атат, бул шайлоо таза шайлоо болот. Элге мүмкүнчүлүк берилет, каалаган кандидатты өздөрү шайлап алышка бүт шарт түздүк деп мына мыйзамдар кабыл алынды. Мен ошого үмүтүм чоң. Ошол үчүн бир аттандым. Экинчи эмне себептен дегенде, мага ошо элибиз, мамлекетибиз берген тажрыйбаны алган илим билимди ошо элиме кызмат кылсам, ошо жогорку кеңеште эгер насип кылып депутат болуп калсам, ошо Баткендин кызыкчылыгыны, Баткен областынын кызыкчылыгыны мен мындай жогорку деңгээлде алып бара алам деген ниет менен аттандым. Үчүнчү маселе, эми мусулманчылык боюнча айтылат, 60ка киргенде адам акылына толот дейт. Мына быйыл буюрса мен 60ка декабрь айында толом. Ушу ниетте мен аттанып атам. Эми мен өзүмдүн платформам жөнүндө айтып кетсем, мына Баткен областынын проблемалары мен сырттан эмес, бирөөнөн эмес, өзүм ошо жердин туулуп өскөн инсан катарында, ошо жерде көп жылдар мен ар кайсы кызматта иштеген адам катарында мен бардык проблемаларды ичинен билемин. Ошо проблемаларды мен программама киргиздим. Ошо негизги маселелердин бири мына чек ара маселеси. Чек ара маселе, ошо чек ара аймагына биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Мына акыркы мезгилде чек арага бийлик тарабынан да абдан жакшы көңүл бурулуп атат, бекемдөө жагынан. Мен ошого жардамдашып, мына чек ара аймакта жашаган элге максималдуу түрдө шарт түзүп беришибиз керек. Аларды жумуш орун менен камсыздаш керек. Алардын бардык инфраструктурасыны, алардын проблемаларын чечүүгө мен салым кошсом деген ниетим бар. Экинчиден, бизде Баткен областында чоң проблемалардын бири бул таза суу проблемасы, сугат суу проблемасы. Биз өзүңүзгө маалым болгондой, мына бүт дайралар бизден башталат, биздин тоолордон, бирок анын пайдасыны көрөк жагыны мына кошуналар пайдаланып атышат. Биз өзүбүздүн бош жаткан жерлерибиз, мына алып карасак, чекеден келгенде мына Бүргөндү массивинде абдан чоң жерлер жатат. Анан бул жакта Актурпакка Баткенден бараткан талалар жатат. Бужумдун үстү Бозадырга чейинки жерлер, Актатырдан Рабатка чейинки жерлерди биз ошо жерлерге сууларды чыгарып, каналдарды куруп, ар кандай технологияларды пайдаланып туруп, биз өздөштүрүп элге шарт түзүп берсек мүмкүнчүлүк бар да. Мен бул боюнча тажрыйбам бар. Азыр убакыт аз болгондуктан мен кыска айтып кетейин. Ошол багытта иш алып барам деген ниетим бар. Үчүнчүдөн, мына Баткен областы алыс болгондуктан мына негизги трасса жолдоруну оңдоп бүттүк. Эми ички жолдорду дагы оңдошубуз керек. Мен 10 жылдан ашык транспорт министрлигинде иштедим. Ошо жерде мына жол боюнча менин тажрыйбам мол. Ошо ишке ашыра турган жолдору бар. Аны мен дагы мезгили менен башка жолу келгенде да же суроо бергенде да буну айтып беремин. Андан кийинки маселе, мына жарандык авиация тармагы дагы биз өнүктүрүшүбүз керек. Себеби биз алыста турабыз.
өзүңөр билесиңер, мына такси менен жүрүп калды эл, себеби билеттин баалары кымбат. Мен иштеп турганда ушул багытта бир топ иштерди жүргүзгөнмүн. Мына аэропорттун тилкесин узартуу боюнча, анан кийин билеттердин баасын түшүрүү боюнча дагы иштер болуп, бир мезгилде баалар түшкөн. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, Бишкек-Ош рейси 1000 сомго чейин төмөндөгөн, Баткенде 500 сомго кыскартканбыз. Бул боюнча да мен кеңири айтып берем. Ушул багытта да менин салымым бар. Анан эми ал жерге баргандан кийин депутат деген бул мыйзамдар менен иштешти билиш керек да. Мыйзамдардын негизгилерин мен биринчи иретте көңүл бура турган маселе бул кадр тармагыны биз эске алышыбыз керек. Кадр мында кызматка, жооптуу кызматтарга ошол тажрыйбасы бар, анан кийин тийиштүү баягы требование деп коет, талаптарга жооп берген кишилер бара турган мыйзамдарды дагы күчтөндүрүп койсок, ошондо мындай көчөдөн эле келип кызматка отуруп калып, анан кийин баягы мамлекетке, элге зыян тийбей турган шарт түзүшүбүз керек. Андан кийин дагы бир маселе, мына пособия маселеси. Бүгүнкү күндө пособияны жакшы билебиз, чыныгы муктаж адамдарга тие турган мыйзамдар иштеп чыгышыбыз керек. Кыскасы бул мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, шарт жакшы элге туура келе турган шарт түзүшүбүз керек, себеби ар бир региондо өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, ошону баарын эске алышыбыз керек. Дагы бир маселе, мына пенсия маселеси. Мына бир эле мугалимдерди алып карасак, булардын 30 жыл, 40 жыл иштесе дагы 2-2,5 миң сом пенсия менен чыгып атышат. Бул дагы мен туура эмес деп эсептеймин. Бул боюнча дагы биз иш алып барышыбыз керек, мыйзамдарга өзгөртүү киргизишибиз керек. Мен эми кыска айттым, бирок менин программам кенен. Азыр бир негизгилерин мен айтып кеттим. Себеби убакыт аз болгондо байланыштуу силердин суроолоруңарга жооп берейин деп атам. Рахмат. Сиз буга чейин облус жаңы түзүлгөндө облустун жетекчилеринин бири болуп, облустун түптөлүшүнө чоң салым кошуп келгенсиз да. Ошол салым кошкондугуңуз тууралуу кичине маалымат айтып кетсеңиз. Кандай салым коштуңуз эле? Абдан жакшы. 1999-жылы баарыбыз билебиз, Баткенде болгон окуя боюнча ошондо эң туура чечим болгон Баткен областы түзүлгөн. Мына азыр ошонун үзүрүнү көрүп атабыз. Мына област өзүнчө түптөлүп бутуна турду. Бирок ошол мезгилде абдан акыбал оор болчу. Ошол мезгилде жылына 100 миллиондон акча бөлөбүз деген өкмөт чечим болгон. Бирок тилекке каршы 2 жыл азырдан акча берип туруп, ошону менен токтоп калган. Анан Баткен областынын проблемалары ошо боюнча калып калган болчу. Бирок ага карабастан биз колдон келген аракеттер жасаганбыз. Мына Баткенден Ошко чейин мисалы жол бою эле бир 6-7 посттор болчу. Ошко 8 саатта жеткен күндөр болгон. Элди абдан кыйнаган, ал жерде абдан кыйынчылыктар көп болгон. Биздин кыздарга да тийишкен күндөр болгон. Ошондо биз бул жагынан алып караганда мына төрт көчөдө проблемалар көп болгон. Ошондо биз адекваттык чараларды көрүп, мына биз губернатордун биринчи орун басары болсом деле, биз кээ бир посттордо ошо жердеги, ошо мезгилде иштеп аткан балдар, мына таможняда иштегендер, чек ара кызматында иштеген балдар, ГАИде иштеген балдар дагы мындай акчага берилип кетпесин деп, ошо алыстан биз карап туруп, чек араны катуу жаап, адекваттык чара көрүп, анан бир топ постторду алдырганбыз. Ошондо Вадилден Көкталага чейин 17 километр коридор алып өткөнбүз да. Кийин анан Көктала Пүлгөн жолуну мен транспорт министрлиги аркылуу ошо ишке ашкан. Ага чейин ушундай иштер болгон. 4 көчө деп коебуз, мына мурда Жакөрүктө элек. Ошо жерде дагы биз тажиктер менен эч ким ал жерге пост койбойт. Тажиктер деле биз деле өтүп турабыз. Демаркация, делимитация бүткөнгө чейин эч ким тоспойт деп биз бүтүнгө келип, аларды ошого биз мажбурлаганбыз. Бирок тилекке каршы азыркы акыбал башкача болуп калды. Ал эми өзүнчө бир чоң тема. Ошондо биз ал жагы Сох анклавын, Шаймардан анклавыны, Варух анклавыны, анан Хажало деген айылдарга биз катуу постторду коюп, ошо ийгиликтерге жетишкенбиз. Анан эми экономикасына дагы мындай бир топ жакшы иштерди жасаганбыз. Ошо мезгилдеги экономикалык көрсөткүчтөрдү карап көргөндөр болсо, жакшы жылыштар болгон. Эми ал боюнча дагы көп сөздөр айтсак болот.
Рахмат. Сиз республикалык деңгээлде дагы жетекчилик кызматтарда иштедиңиз да? Өзүңүз жана айткандай 60 жыл уже токтолуп, такшалып, ождан ушул эмеге чечимге келдим деп атпайсызбы? Ошондо мисалы транспорт министрлигинин биринчи орун басары болуп жүрдүңүз, вице-премьер-министринин кеңешчиси болгон кездерде кандай маанилүү иштерди аткардыңыз эле? Мен ошол жана айтпадымбы, ошол мезгилде Баткен областына жакшы акчалар бөлүнбөй, инфраструктуралар чечилбей калган деп. Мен Кудайга миң мете шүгүр келтирем, себеби инфраструктураны тейлеген транспорт жана жол министрлиги ошол жерде мен иштеп калдым да. Ошо биринчи эле киришкеним ошо биздин Баткен жолдорун оңдош керек деген, ошо Баткенге көбүрөөк көңүл буруш керек деген иш барууга аракет кылдым. Мисалы ошол мезгилде жалпы Баткен областына 12 миллион тегерегинде акча бөлүнчү эле сом. Ошону 300-350 миллионга чейин жеткирдик. Андан тышкары чоң ири долбоорлорду ишке ашырдык. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турган Кызыл Каянын ар жагында караван Баткен областы деп айтылган жерден башталып туруп Сүлүктүгө чейин жол зымырап калды. Заманбап жолдор болду. Ошону өзгөчө мен көзөмөлдө кармадым. Бул көпчүлүктүн эмгеги, бирок мен ошол министрдин биринчи орун басары катарында бүт каржы тармагын көзөмөлдөп турдум. Ошол иштеп аткандарга сапаттуу кургула, болбосо акчаны толук албайсыңар, толук бүткөндөн кийин аласыңар деген талапты коюп, ошону убагында каржылап, убагында иштерди аткарууга мен да салымым чоң деп эсептеймин. Эми бул бир маселе, экинчи айланып өтүүчү жолдор бар. Мына биз анклавтарды айтпадык, ошону айланып өтүүчү жолдорго да көңүл буруп келдим. Ошол эле бул жакта Көкташ Аксай Тамдык жолу, Аксай Рабат жолу деп ошо жолдорго да көңүл буруп келдим. Мен 14-жылы кызматтан кеткенден кийин 15-жылдан баштап бул токтоп калды. Мына жаңы бийлик келип, азыр эми кайрадан кече тополгондон кийин акча бөлүнүп ошо жолдор курулуп атат да. Бул бизге сөзсүз керек жолдор да, себеби ар кандай ситуация болот экен. Ошол ага көңүл бурдум. Анан вице-премьер-министрдин кеңешчиси болуп турганда мен сууду буруу, таза суу менен сууга көңүл буруп туруп, ошо суу агенттиги мен иш алып бардым. Кыскасы бул боюнча биз негизги изилдөө иштерин карадык. Толук мүмкүнчүлүктөр бар да ушуну ишке алып кетишке. Ушу иштерди аягына чыгара турган жолдорун жакшы билем. Ушуну дагы ишке ашырсамбы деген ниетим бар. Эми бул силерге бир бөлүгүн айттым, дагы ал жерде жумуштар көп болду. Анын баарын дагы кеңири айтып берем. Рахмат. Анда сизге эркин микрофон, шайлоочуларыңызга кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу туугандарым. Эми мен жана айтып кеткендей, бардык ысык суукту көрдүк. Биз эми мына Алла Таалага миң мете шүгүрчүлүк келтиремин. Ушул менин тажрыйбамды, менин алган, ушу элден алган тарбиямды, окуп алган билимдеримди элге жумуш жасам деген ниетим бар. Мени пайдаланып калыңыздар. Мен ошол жогорку кеңеште ошол кайсы маселе болбосун, Баткендин кызыкчылыгы, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн мен бекем туруп бере алам. Буга менде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Кудай буйруса, жакшы ийгиликтерге жетишебиз, биргеликте сиздер менен бирге жетишебиз. Анан мен башка депутаттай эле бир шайлангандан кийин кетип кала тургандай ниетим жок. Өзүм ошол жерге келе турган инсанмын. Тынбай эл менен азыркы кандай байланышып аткан болсок, ошондой байланышты 5 жылдын ичинде түзүп иш алып барам деген ниеттемин. Рахмат. Урматтуу радио угуучулар жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти.